Assalamu alaikum. Алейкум ассалам, келипсиңер. Мында Бизде жаңылыгыбыз өтө жакшы. Эң биринчи жаңылыгыбыз буяк биздин устазыбыз десек болот. Кийимдерибизди лабораторияга бердик. Мына милицейскийди, анан мына документтерибизди бүтүрдүк. Бул жөнүндө кажакайсы жакшы билесиз, түшүндүрүп кетсеңиз. Келіп отырамыз. Жерді азып көрдік. Ана біздердің көрдік рабочий адамдар кроссовкалар, ботинкалар бар, жасап көрдік. Мен қарап таң қалдым. Çünkü бізде енді рабочий қысы болады екен деген ойлап келді қазір. Мына жерде біз таңғы зорнаса жаңалық, бізге форма жаңа өлкелерімізге, милицияларға. Ол туфлилар шығарып қойдық, ана модельдермен. Бардығын документтерді шығарып қойдық, лаборатория эксперттерді көріп қойсам болды. Лаборатория зор шықты. Эки документибиз. Бул болсо эсте адем бул. Бул чыныгы ушул ишкана. Bizde Kırgızstanda açılgan иштеп атат деген документ ушуну айтпайт. Булар болсо лаборатория госстандарт чындап эле бул биздин бул кийимибиз стандартка жооп бере турган деген кагаздарыбыз. Бул документтерибиз турлап бүттүк. Спец обувду дагы заказ берсе чыгарып беребиз. Темир коюлуп, астыга темир. Азыр ушу күндө чыгып атат. Ойлонбосо аркасы болот экен. Аны өкмөт биз госзаказдарыбыз болот. Сергей мана президентimiz айтты, атамекенди көрүнүштө көбөйт келет деп. Мына шу ямдыкта иштейм деп андай айтканда. Башка жерден келиши мүмкүн, башка. Биз уже мына Баткен облусунан бул катта маалымат театрлар. Театр. Классикий. Бул карасы, бул күрөңү. Болду азыр бүт бардыгын бүтүрдүк. Кандай заказ болсо да кагаз түрүндө иш алып кеткен арыздар. 5 республикага чейин кагазыбыз күчтүү кеткен. Assalamu alaikum, урматтуу биздин баракчаларыбыздын көрөрмандары, баарыңыздарга салам. Биз бүгүнкү чыгарылышта дагы дулдул бут кийим тигүү ишканасына келип отурабыз. Ал да канча жылыштар жана фасондор кошулуптур. Ошону менен биргеликте бир катар сиздерге сурап билип, маалымат бергени аракет кылып атабыз. Талайбек ага, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, куш келипсиңер. Келдик. Канча достар иштериңиздер болуп жатабы? Жылыш болуп атабы? Жакшы. Кандай жаңылыктарыңыздар бар көрөрмандар? Бизде жаңылыгыбыз өтө жакшы. Эң биринчи жаңылыгыбыз буяк биздин устазыбыз десек болот. Анан азыркы тилде агайыбыз десек болот. Бул кишини биз башында интернеттен издеп жүрүп таап барып, ушу кишиден сабак алып жүрөбүз. Азыр Кудай буюрса мына биргеликте бир ишти алдыга жүргүзүш үчүн чакырып отурабыз. Анан биргеликте ушу ишти алып жүрүштүккө жардам кылың, биргеликте иштейлик деп кажака өзү дагы сунуш болду. Мен дагы ушу сунушту айттык. Анан биргеликте биз бут кийимдерибизди лабораторияга бердик. Мына милицейскийди, анан мына документтерибизди бүтүрдүк. Бул жөнүндө кажакайсы жакшы билесиз, түшүндүрүп кетсеңиз. Assalamu alaikum, көрөрмандар. Биз мына курсан болдук, мына иште кимдир башташ керек эле. Азыр мына Талай үкөм менен чогуу мындай масаат бердик. Бул уже аракет кылды. Бул бир адам иши баста көпчүлүктү иши. Ошон үчүн мына азыр мына кызылкая келип отурабыз. Бу жерде азыр көрдүк. Талай иштерин көрдүңүздөр, мына рабочий адамдар кроссовкалар, ботинкалар бардыгын жасап коюптур. Мен карап таң қалдым. Ошондой бизде ham дагы бош кысы болот экен деген ойлой келди азыр. Мына бу жерде биз таң калышы зор нарса жаңылык. Мына бизге форма чаңа өлкөлөрүбүзгө, милицияларга зор туфлилар чыгарып койду. Мына модельдерин ham милицейский кылып, жүдө сону нак булгары болуптур. Сапожкалар ham ошондой. Мына буларды бардыгын документтерин чыгарып койду. Лаборатория эстеслерди көрүп курсам болдум. Барды лаборатория зор чыкты. Мына көрсеңиздер болот, натуральный мехларда. Мына госстандарт анан лаборатория ошол эки документибиз. Бул болсо эсте адем бул. Бул чыныгы ушул ишкана бизде Кыргызстанда ачылган иштеп атат деген документ ушул мына эсте адем. Булар болсо лаборатория госстандарт чындап эле ушул биздин бут кийимибиз стандартка жооп бере турган деген кагаздарыбыз. Бүт документтерибиз тууралап бүттүк. Спец обувду дагы заказ берсе чыгарып беребиз. Учуга темир коюлуп, астыга темир. Азыр ушу күндө чыгып атат.
Азыр мына олар жаңы модельдер, мыналардан спец обувтар. Азыр бул жөн темир коюлбай эле тартканмын. Буларга да эми темир коюлуп тартабыз Кудай кааласа. Ең керектүүсү мына азыр таможня союзга документтер бүтүп турман, таможня союзга лабораториянын кагаздары, госстандарт кагаздары. Ушундай лабораторияда өттү булар. Демек, муну ойлонбосо алса болор экен. Мына өкмөттө мына биз госзаказдарыбыз болот ку. Ошолорго мына азыр президентimiz айтты, ата мекендик өндүрүштү көбөйткүлө деп. Мына шу битте иштенди, мындайды айтканда. Башка жерден келиши мүмкүн, башка. Биз уже мына Баткен облусунан чыгышы бул катта ийгилик да бул. Мына көрсөңүздөр болот. Мен көрүп айттым да, мына кыса болот экен ушундай ишлерди мына. Туфлилерди, мына дагы бул формага жүр. Формача мына биз милиция өкүлдарыбыз бар, таможня бардыгы мына өкмөттөн берилет да. Берилип мына качественный билбейм, алда кандай болот экен. Бул жудайым качествосы зор, клейлери зор, мына лаборатория кагаздардан чыкты. Мына энди мына милиция өкүлдарыбызга, буларга формаларга мына обеспечить кылadigan снабжение өкүлдарыбызга бир маслихат. Мына силерге келип обращаться кылсаңар болор бу жерден документальный кандайдыр болсо базардан албайсыздар. И гарантиясы ham бар, мына кагаздары ham бар да бу жерде, самый главный. Лабораториядан чыккан, текшерүүдөн өткөн бу нерселер. Ошон үчүн силерге бир маслихат, ушуларды мыналарды бир продукцияны көрүп келип, өзүбүз ата мекендик өндүрүштү кичине колдоп кубатласак дагы жакшы болот да. Канча болсо акчаларыбыз өзүбүз Кыргызстанда калсын. Дагы бу жерде иш орундары болот. Адам мына миграция акыбалы мындан болуп турупту. Беги ишчилер алса, башка болсо, ишчилер көбөйсө, кичине болсо ham баары бир өзүбүзгө бири-бирибизге карап жардам беришибиз керек. Силерден дагы сураныч, шуларды бир ката көрүп, маслихат кылып, менен цехта хамма бар. Келип качествосын көрүп, бир заказ кылсаңар, перечисление ama башка кандай жол менен болсо кылса болор эди да. Булар силерге кайсы удобно болсо ошондой кылабыз. Ошону бир биз реклама кылып коелу дедик. Келип бияка көрсөңүздөр. Жо болсо Ошто ham бир кеңсемиз бар. Ошко обращаться кылсаңар болот. Bu yerda Ошто азыр биз телефон номерлерди калтырып коебуз. Ошто номерде, Баткендеги Кызылкедеги номерде ким менен сүйлөшсөңөр ham келип, как положено, фактура биленби, накладной кандай десеңер ушу менен иш болот. Ошон үчүн келгиле ата мекенди өндүрүштү бир колдоп коелук. Шу нерсе ойдум мен айткым келди. Мына документтер бар. Бу базар эмес. Балдар халал балдар иш кылып атышат. Ошо молодец, мен көрүп таң калдым. Молодец, шунчалык бир жылда шунчалык иш кылышы бул асан иш эмес. Молодец, мен көнгө көрүп өзүм кызыгып калдым. Майли күчүм кичине берейин, ушу жардам кылайын. Кегиле шуну баштагыла деп, анан башта уже результат көрүнүп турупту. Жакшы. Ошо анан мынау кийиз өтүктөн бир айтып дейли, мына кийиз өтүк бизден тоо тиричиликке жакшы. Мына театрларга. Мына театр классикий. Бул карасы, бул күрөңү. İçinde подкладкалары бар, жакшы. Ошо бүт баардыгын заказ берсеңиздер, токаласа. Эң керектүүсү бул эреке булар арзан. Таза булгары арзан. Бу жерде өзүбүздүн мээнетибиз менен бул иште бу жерде бир чет элден чоң пул акчаларга бир нерсе товарлар келбейт. Өзүбүздөн да чыгып калат почти амасы. Кожаларга дагы баары сертификаттар бар. Бадоштарга баардыгы сертификаттар бар. Хамы законный да бу жерде. Ошон үчүн коркпайсыздар, алып кийсеңиздер болот. Жок, ишканаларга алсаңыздар болот, мына рабочийларды. Бүт баары азыр госстандартка жооп берет. Күндө Даярбыз азыр. Биз нөлдөн, абсолютно нөлдөн баштагандыгыбыздан биз документ жагынан бир аз түшүнбөй, ошол жагынан убакыт көбүрөөк уткуруп койдук. Азыр эми бул хажакабыз түшүндүрдү, дагы башка бир туугандарыбыз түшүндүрүп, кагазды чогултуп азыр бүт бардыгын бүтүрдүк. Кандай заказ болсо дагы кагаз түрүндө иш алып кете алабыз да азыр. 5 республикага чейин кагазыбыз күч жетет экен. Бир аз да болсо сиздерге маалымат бергенге аракет кылдык, туугандар.
таза Булгардан бут кийим кием десеңиздер, оптум жана розница бут кийимдерди сиздерге тиге бергенге Кыргызстан боюнча жана ошондой эле 5 өлкөгө чыгарууга долдол бут кийим тигүү ишканасы даяр кызматыңыздарда тургандар. Дагы толук маалымат алыш үчүн телефондорду калтырдым. Суроолоруңуздар болсо жазыңыздар. Ой пикир калтырыңыздар. Ассаламу алейкум.